Электролиттик диссоциация теориясы. Бул теорияны швед окумуштуусу Сванте Арениус 1883-1887 жылдары негиздеген. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул заттарды, мисалы айрым заттарды сууда эриткенде эритмеси ток өткөрөт. Ал эми катуу кристалл абалында электр тогун өткөрбөйт. Ал эми айрым заттар, мисалы кантты сууга эритсек, ал кристаллы дагы, суудагы эритмеси дагы электр тогун өткөрбөйт. Эмне үчүн ушундай? Бул заттар көрсө электролиттер деп аталат. Демек, электролит деген эмне? Электролит дегенибиз электролит бул эритмеси, мейли балкыган эритмеси болобу, же суудагы эритмеси болобу. Электролит дегенибиз эритмеси электр тогун өткөргөн заттар. Электр тогун өткөргөн заттар. Өткөргөн заттар. Ал эми электролит эместер тескерисинче эритмеси электр тогун өткөрбөйт. Мисалы, демек электролиттерге эмнелер кирет? Электролиттерге туздар, натрий хлориди мисалы. Туздардын бардыгы сууда эриген, балкып эриген болсо дагы, мисалы сода, натрий HCO3, ичүүчү сода. Кислоталар, туз кислотасы, күкүрт кислотасы, шелочтор, негиздер же болбосо суудар, мисалы натрий OH, кальций OH2 негиздер же сууда эрүүчү негиздер, шелочтор. Мына ушулардын бардыгы электролит болуп эсептелишет. Себеби булардын эритмеси же балкыган эритмеси электр тогун өткөрүшөт. Ал эми электролит эместер деген эмне? Электролит эместер тескерисинче эритмеси электр тогун өткөрбөйт. Буларга эмнелер кирет? Буларга газ абалындагы заттар, мисалы кычкылтек. Булар ток өткөрбөйт. Мен кыскартып эле жазайын. Ток эритмеси ток өткөрбөйт. Органикалык заттардын бардыгы электр тогун өткөрбөйт. Мисалы буларга, мисалы газдардан кычкылтек O2, азот, суутек, көмүр кычкыл газы. Ал эми органикалык заттардан спирттер, май. Булар электр тогун өткөрбөйт эритмеси. Эмне үчүн ушундай? Бул кубулушту швед окумуштуусу Сванте Арениус 1887 жылы изилдеп, ал электролиттик диссоциация теориясын сунуш кылган. Ал теорияда биринчиден электролиттер деген эмне? Электролит эместер деген эмне? Аларга мисал келтирет, анан механизмин түшүндүрүш керек. Эмне үчүн мисалы канттын формуласы С кантталалы, мисалы С12 H22 O11. Бул кант органикалык зат. Бул молекулалык түзүлүштө. Ал эми туз, биз кадимки эле тамакка кошкон туз, кайнатма туз деп аталат. Мунун формуласы натрий хлор. Экөө тең кристалл абалда болгондо ток өткөрбөйт. Ал эми кант менен тузду сууга эритип туруп, электр өткөрүүчү приборду туташтырсак, анда лампочка күйүп, бул электр тогун өткөргөндүгүн көргөзөт. Эмне үчүн туз, натрий хлориди, эмне үчүн ток өткөрдү? Муну Сванте Арениус түшүндүргөн. Могу сүрөткө кайрылсак, мына бул жерде бул сүрөт натрий хлоридинин кристалдык турчосунун түзүлүшү. Мына бул жерде. Бул эмнеден турат? Натрийдин, бул плюс иону, натрийдин оң иону, плюс демек натрий иону. Мына бул жерге жазып коелу, натрий плюс. Ал эми минус болсо, бул хлордун терс иону. Минус ион, бул хлордун терс иону, хлор минус. Демек, кайнатма туз натрийдин оң ионунан, хлордун терс ионунан турат. Кристалдык турчосу оң ион, терс ион, оң ион алмашып, улам шахматтын ак кара клеткасындай болуп, оң терс иондор бири-бири менен тыгыз байланышта турат. Ал эми ион деген эмне? Ион дегенибиз
Ион. Атомдор башка атомдор менен аракеттенгенде байланыш түзүш үчүн электрон минус менен белгилейбиз. Электронун башка атомго берет же алат. Эгерде электронду атомдор берсе, бул оң ионго айланат. Бул плюс ион, плюс оң ионго айланат. Ал эми электронду алса, анда терс ионго айланат. Минус ионго айланат. Демек, натрий хлориди оң иондон жана терс иондон турат. Демек, эми сууда эриткенде эмне үчүн ток өткөрдү? Мына ошого токтололу. Демек, бул жерде мына суунун молекуласы жашыл менен белгиленип турат. Уюлдуу молекула, бул оң уюлдан жана терс уюлдан турат. Бул H2O'нун молекуласы. Демек, сууга таасир эткенде суунун молекуласы оң уюл жагы менен терс ионду, хлор ионун курчайт. Ал эми натрийдин оң ионун болсо, суунун молекуласы оң уюл жагы менен курчайт. Мына могу жерге тартсак, мисалы, мынакей. Бул жерге суунун молекуласы минус жагы менен курчайт. Оң ионду минус, плюс жана башка. Демек, ошондо гидратташкан ион пайда болот. Демек, ошол убакта бул жердеги оң ион менен терс иондун ортосундагы байланыш, химиялык байланыштар суунун молекуласынын таасири менен үзүлөт дагы. Иондор эригенден кийин, зат эригенден кийин оң ион жана терс ион болуп эркин болуп калат. Демек, иондор эркин кыймылда болот, байланыш үзүлгөндөн кийин. Мына ошол эркин кыймылдагы иондор электр тогун өткөрөт. Биз физикадан билебиз, электр тогу деген эмне? Электр тогу деген бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн багыттуу кыймылы. Демек, бул жерде натрий менен оң иону менен хлордун терс иону электр тогун алып жүрүүчүлөр болот дагы, лампочка күйөт. Демек, бул эмне деген кубулуш? Бул электролиттик диссоциация деп аталат. Ал эми кант эмне үчүн өткөргөн жок? Канттын молекуласын. Себеби кант сууда эригенде ионго ажырабайт. Ал молекула боюнча эле калат. Ошон үчүн молекула болсо зарядсыз, мунун канттын заряды жок, нөл, заряды нөл. Демек, заряды жок болгон зат болгондон кийин, демек, электр тогун өткөрбөйт. Сууда эригенде кант кристалдык түрдө С12, H22, O11 түрүндө жүрсө, сууда эригенде дагы ушундай эле молекула абалында калат. Ошондуктан кант эритмеси электр тогун өткөрбөйт. Демек, кант электролит эмес.